исполняющий временные обязанности. Слушаю вас. Города Бишкек. Борбор қалада Алмазбек Исманкуловтун көз микрохирургия жеке клиникасы кызматкерлери менен бирге номер 6 шаардык оорукананын имаратынан чыгарылды. Мындай чечим муниципалдык менчик боюнча комиссиянын отурумунда кабыл алынган. Анда клиникага вице-мэр Нурдан Орунтаев барып келишим токтотулганын билдирип, имаратты бошотууга буйрук берген. У нас действующий договор с вами. Разрешите обратиться, ознакомиться с документом? Подождите, У нас протокол охраны. Подождите. Буга чейин аталган оорукананын экинчи корпусунун имараты бейтаптар үчүн орун жетишсиздигине карабай ижара акысын атайлап азайтуу менен мыйзамсыз берилип келген. Андан мамлекетке 93,2 миллион сом зыян келтирилгени айтылган. Бул факт боюнча башкы прокуратура коррупция беренеси менен иш козгоп, Алмазбек Исманкулов менен Бишкек мэриясынын муниципалдык мүлк башкармалыгы боюнча департаментинин башчысы Талант Рыскылбек уулун кармаган. Алар 2 айга тергөө абагына киргизилген. Көз микрохирургия госпиталынын жетекчиси Исманкулов менен Бишкек шаардык мэриясынын түзүмдүк бөлүктөрүнүн бир нече жооптуу кызмат адамдары материалдык кызыкчтарды жана башка артыкчылыктарды мыйзамсыз алуу максатында кылмыштуу аракеттерге барышкандыгы аныкталды. Клиниканын тегерегиндеги чуу былтыр февралда башталган. Ошол кездеги саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев имаратты бошотууну талап кылып, бир нече жолу ал жака өзү да барган. Ал кезде бул аракеттерден майнап чыкпай, Бишкек мэриясы кайра ижара келишимин түзгөнү белгилүү. Эми кээ бир жетекчилер бар, баягы өмүр бою бир кандай бир өзүнүн бир мындай бир кандай десем бир өзүнө бир ата энесинен калган сыяктуу болуп бир элеп алган жетекчилер деле жок эмес. Өмүр бою ошол жерден түшпөй, ошол ишкананы, медициналык мекемени өзүнүн менчигине айландырып алып, өзү мындай бир өзүм кол тийбей сезип, өзүнүн бир баардык нерсенин өтөсүнөн чыккан болуп, эми биз врачтар канчалык кыйын болсок деле ажалды токтото албай келебиз го. Анан өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды, элдин кызыкчылыгын жогору койбошубуз керек да, кайсы учур болбосун. Мурдагы саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев бул тармакты реформалоо катарында бир катар жетекчилерди алмаштырган. Ал 85 жаштагы Эрнест Акрамов жетектеген Чүй облустук ооруканасындагы калыбына келтирүүчү хирургия илимий институтун жапкан. Травматология жана ортопедия илимий борборунун директору Сабырбек Жумабековду да кызматтан бошоткон эле. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.